Түкүрбө, какырба, көрүнгөн жерге заара ушатпа. Бул оору, чындыгында оору. Урматтуу жигиттер, мага төбө ашу мисалы бишектен Ошкоштон бишекке каттагандар, төбө ашу мен мазар деп коем да. Чындыгында өлбөгөн адамдын өзү калбады окшойт ал жерде. Канчалаган бир өлгөндө бир степ адам авария болуп өлөт да. Ал жер мүрзө. Эгер да мында эч бир касиет жок, бирок касиет бар деп ойлогон адамдар дагы бар да. Анын мүрзөнүн үстүгө заара ушатасыңбы? Жол катары канчалаган адамдардын фамилиясын жазып койгон. Анан көрүнгөн жерге какырба, түкүрбө, заара ушатпа деген мааниси, мисалы сөөк турат, жерде мынандай чоок бар, күл бар. Ушундай жерлерде жин болот. Ээн талалар, мынандай ээн талаларда жин болот. Сиз мисалы бир сөөктүн үстүнө заара ушата турган болсоңуз, ошол сөөктү жин жеп жаткан болсо, сизге кандай мамиле кылат жин? Көптөгөн оорулар, кээде бут ишип кетет, кээде кол ишип кетет, кээде диагнозу жок, медицинада тасталбаган оорулар сизге келет. Неге? Сиз көрүнбөгөн жиндерге зыян берип койдуңуз, алар да сизге зыян берип койду да. Демек, көрүнгөн жерге түкүрүп, какырып, заара ушатуу туура эмес. Ушул жерде сунушум, колунда барлар, мүмкүнчүлүгү барлар, же ошо төбө ашууга жолго жакындар, жолго мүмкүнчүлүгүңөргө жараша комфорт кылып дебейбиз. Даратканаларды, ажатканаларды кылып койсо, бул нур үстүнө нур болот, сооп болот. Кадимкидей сооп бул. Өзбекстанга барсаңыз, ажаткана кылып, аны тазалаш боюнча кадимкидей эстафетада, жарышта сооп бул. Соопто жарышалы мекендешим. Үй керекпи, машина керекпи, же аял керекпи? 3 темада бүгүн көпчүлүк адамдар баш оорутат да. Бул дуаны кылуу менен албетте көп нерсеге жетесиз. Улуу пайгамбарлар бул дуаны кылган, Жакшылыктардын бардык маселесинде Аллахым сага муктажмын, жакшылыктардын бардыгын мага берген деп дуа кылыңыз. Албетте, бул учурда үйлөнөсүз, үйлүү болосуз, иншалла берекелүү рызкылуу болосуз. Рызк дегени бардык нерсе биз үчүн рызк. Бир жерден бирөө досуңуз себеп болуп жумушка жайгашып алдыңыз, бул дагы рызкы. Бир жакшы адам менен жарым саат сүйлөшүп калдыңыз, бул дагы рызкы. Жашооңузга кеткен эле нерселер эмес, кетип аткан бардыгы сиз үчүн рызк. Ошондуктан маани бериңиз, жакшылык аракет кылыңыз. Бардыгыбызга жакшысын берсин. Эң жакшы мусулман ким? Ажыга барганбы? Умрага 20 жолу барганбы? Күндө тахажжуд калтырбастан намаз окуганбы? Ким эң жакшы мусулман деген суроонун жообу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч эле айтып кеткен, аялына жакшы мамиле кылган, бул эң жакшы момун мусулман дейт да. Демек, бардыгы эшиктин аркы жагында экен. Сырт жагында эмес. Бүгүн сырт жактан жакшы көрүнөт, ар ким бирөөгө жакшылык кылгандай, ой, бир аял келсе эшигин ача коюп, машинасына жакшы мамиле кыла коюп, романтика кыла коюп, бирок үйдөгү аялына корс, копол, бир продуктасына жакшына кылып бербейт. Бир ден соолугун каратып койбойт. Аял байкуш тиштери саргарып, күйүлүп калган, ден соолугун каратып койбойт. Демек, пайгамбарыбыз сыртында эмес, ичинде деп чагыла айтып койгон. Эшиктин ичидеги аялың кандай? Достору барып калса, сыртында чайканада официанткаларга жүдө жакшы мамиле кылат. Үйдөгү аялы достору менен келип калса, тур жогол. Элдин көзүнчө дагы тилдейт, өзүнчө дагы тилдейт. Урматтуу мекендештерим, бул ойлонуш керек бул маселеде. Демек, эң жакшы мусулман аялына жакшы мамиле кылган экен. Апабыздан кийин аялыбызга кылабыз. Аялыңызга жакшы мамиле кылыңыз, урматтуу мекендешим. 15 жаштан 25 жашка чейинки жаштарга 3 насаат, жашооңду өзгөртө турган насаат бул. Албетте бул нерсени айтышым сөз эсин табат, точкаңа жетип бара турган маселелер. Албетте бул сени темаң боло турган болсо, биринчиден эч качан кумарыңды кандырба. Болгондо дагы арам жолдор менен 15 жаштан 25 жашы аялдар канча сөз айта албай, кыздар менен тааныша албай, өзүң менен өзүң калган учуруңда, телефон менен раз-нарас калган учуруңда, үйдө эч ким жок, ата-энең жок, устазың, агайың жок, эч ким билбей калат деп ар нерсе кылыштан мурда өтө катуу ойлон. Статистика боюнча, ошо 15 жаштан 25 жашка чейин мастурбацияга, колу менен кумар кандырышка эркектер көп берилип кетет. Ошонун натыйжасында эч нерсе кылгыс келбей, зеригип, жалкоолук кылып, жашоого бир нерсеге аракет түгөнүп калат да жигиттердин. Ошондуктан эч качан бул нерсеге берилбе. Ал эми экинчиден, мекендешим, жаш жигит 15 жаштан 25 жашка чейинсиң. Билесиңби? Көп нерсе жештен башталат. Тоюп алба, ашыкча тоюп алба.
Ошо жаштардын арасында бүгүн семиргендер өтө көбөйүп атат. Курсак койгондор көбөйүп атат. Арыкта спорт менен алек бар. Колуңда телефон, бирдекени жазсаң бирдеке чыгып кете турган заманда, күнөө сенин алдыңа келе турган учурда тоюп алба. Bunun akıbeti жаман болот. Тоюп тамак жебе. Үчүнчүдөн 15 жаштан 25 жашка чейин ар дайым саякат кыл мекендешим. Саякат кылышың керек. Көбүрөөк саякат кылышың керек, көбүрөөк дүйнө көрүшүң керек. Кийин карыганда биздин кыргыздардын эң жаман түшүнүгү, жаш өткөндө карыганда дарыянын алдыга келем, карыганда саякат кылам, карыганда эки жакка барам, дүйнө көрөм деген түшүнүгү бар да. Жок. Жаш учурда көрүшүң керек. Да сен карыган учуруңа жетесиңби, жетпейсиңби, ал биринчи маселе. Анан сен жаштык учурда, белиңде колуңда күчүң бар учурда, ошол учурдагы айланууга жетпейт да. Ошол учурдагы дүйнө көрүүгө, кезүүгө жетпейт. Тажрыйба аласың, сабак аласың. Билесиңби, илим мурда, бүгүн техника өнүгүп, интернет чыгып, биз Америкадагы илимди да бул жерден алып коюп атабыз, Кыргызстандан. Бирок билесиңби, мурда жалаң жолдон сабак алышкан, жолдон тарбия алышкан. Өзүңдү тарбиялайсың, ошондуктан сапарга чык, жол көр, эл көр, дүйнө алмаштыр, мээңди алмаштыр, мекендешим.